Азыркы учурда мугалим менен окуучунун ортосунда пикир келишпестиктер көп болууда. Буга ким күнөөлүү? Мамлекетпи? Мугалимби? Же ата-энеби? Же окуучу өзүбү? Азыр ушул суроолорго жооп издейбиз. Мугалимдерге тил уккан учур болгонбу? Коерин башка Биз бала кезде тил уккан учур болгон, эми бирок ал кезде тартиптүү болчу да аябай. Мончалык болчу эмес го. Азыркы тапта ушундай маселелер көп каралууда, көп болууда. Ушуга көз карашыңыз кандай? Эми заман 50 жылда жаңы 100 жылда жер жаңыдай заман өзгөрүп атат го. Биздин убагыбыз эсибизден кетпейт. Азыркысына өтө деле баа бере албайм. Ушундай кырдаалга ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Мамлекетпи, же ата-энеби, же мугалимби, же окуучу өзү күнөөлүү? Буга жалпы эле эл күнөөлүү. Жалпы эл бири-бирибиз эле тарбиялап койсок, тигинде күнөө, мында күнөө дебей эле үйдөн ата-эне, мектепте мугалим, жалпы коомчулук баарыбыз адам болгондон кийин баарыбыздан эле жалпы кетет. Анан бир эле киши болуп күнөөлүү деп ойлобойм. Жалпы коомчулук күнөөлүүбүз. Күнөө болсо эгер болбосо эми заманга жараша болуп атат го. Андан аркысын деле айта албайм. Биздин убагыбызга азыркыдай болгон эмес такыр. Андай айта албайм. Мектепте окуп жүргөндө мени мугалимдер урган эмес, мен дурус окуучумун да. Сабакка даярданып, жооп берип, анан тентектик кылган эмесмин. Перемена убагында ишке чыкканда жөнөкөй эле бирөөнө кыйлатчу эмесмин. Кыздарга тийишчү эмесмин. Жакшы. Ошо. Азыркы учурда ушундай окуялар болуп жатпайбы? Ошого көз карашыңыз кандай? Эми туура эмес. Кичинекей бала болобу, орто жаштагы, улуу жаштагылар в общем-то кол көтөргөн, же бири-бирөөнү кемсинтип мамиле жасаган бул өзүдөгү адамгерчиликке жатпайт. Ушуга ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Мамлекет күнөөлүүбү же? Жерде мамлекет күнөөлүү эмес, мамлекеттин саясаты бул гумандуулукту чакырат, гумандуулукка. Бул менин оюмча ар бир ошо мугалимдин болобу, же башка ар бир жекечи адамдын өзүнүн ушул турпаты боюнча жасалган мамиле да. Мамлекет буга эч бир чакырбайт дагы, тийишпейт. Ата-энелер сәл болсо бардыгы жалып кылып эле окуучулардын балдарын коргоп атат да, туура эмес балдарын карабай элечи. На самом деле ата-энелер балдарына реально караса мугалимдер аларды урбайт да, сөкпөйт, жөнүн айтпайт. Просто жакшы бир нерсе айтсаң деле ата-энелер укпай тескери кылып атат да барынча. Бул ата-энелердин өтө балдарын көбүнчө жашырагы билер, жаш ата-энелер ушундай кылып атат да, айчы. Мугалимдер ошонун изинен иштетпей, эметпей, бул туура эмес деп ойлойм. Мугалимдерден тил уккан учур болгонбу? Болгон. Ата-энеңизге арызданчу элеңиз? Жок, арызданбайм. Азыркы тапта ушундай маселелер көп болуп атат. Буга көз карашыңыз кандай? Чалау керек. Боло берет, мындай. Боло берет. Ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Балдар күнөөлүү. Мугалимдер менен тил уккан учур болгон. Ата-энеңизге арызданган учурларчы? Ата-энеме арызданган учурлар болгон эмес, өйдөн мен ата-энем номерине өзүмдүн номерин бергем, ошол себептен. Ошол себептен, Азыркы убакта болуп жаткан ушундай мугалим менен окуучунун ортосунда пикир келишпестикке көз карашыңыз кандай? Көз карашым азыркы учурда ата-энелер тарабынан бир аз көзөмөл жок болуп бара жатканы байкалып жатат, ошол себептүү болуп жатат деген ойдомун. Ошондо буга ата-эне күнөөлүү? Жок, ата-энени күнөөлүү деп айта албайм бул жерден. Ким күнөөлүү ушундай? Бул жерден азыркы учурдагы социалдык тармактардын таасири бар деген ойдомун. Болгон. Ата-энелерге арызданганыңыз? Ал кезде арызданчу эмеспиз да. Бүгүнкү күнгө көз карашыңыз кандай? Бүгүнкү күндө ушул боюнча маселелер көп болуп жатпайбы? Бүгүнкү күн ар кандай да балдардын өзүнө жараша болот, ата-энеге жараша болуп атпайбы? Эми заман өзгөрдү да азыр башка. Азыр угуп атпайсызбы, эми балдар чаап койсо арызданып атышат. Кандай укпаган болбойт да. Кандай көз карашта болгонсуздар? Же болбосо ата-энеңиздер кандай көз карашта болгон? Сиздерди урганда барып арызданчу элеңиздер? Жок, андай. Мен ата-энеден сырткары окугам. Мектепте. Андай болгон эмес. Бүгүнкү күндө кандай көз караштасыз? Ушундай учурлар көп катталып атпайбы? Негизи мындай болуп атпайбы? Азыркы мезгилде коомдо бир үмүткө койгон бир багыт жок да. Ошондуктан ар кайсы жерде ар кандай болуп атат. Бирок жалпы жөнүндө биз билим деңгээлинен аябай төмөндөп кеттик да.
Эгерде 91-жылы Кыргыз Республикасында жаңы эгемендик ээ болгон мезгилде ошондо билим деңгээли 97% экен. А бүгүнкү күнү бир 40-50%га төмөндөп кеттик. Артка чегинип кеттик. Көп нерсе бузулуп кетти. Анан коомдо бир аракетчилик жок да азыр. Кандайдыр бир же улуу Кыргызстан элин курабыз деген бир эме коюш керек да, багыт коюш керек да. Сиз кандай кеңеш берет экенсиз? Эми кандай десек, бул жалпыдан чоң маселе. Себеби азыр бизде баягы мындайча айтканда жалпы билим деңгээлүү максаттарын өзгөртүшүбүз керек да. Эң кемчилик жери материалдык жагы да. Азыркы күнү балдардын окуу куралдары жетишсиз болгондуктан, анан мугалимдердин маянасы аябай төмөн болгондуктан кызыкчылык жок да. Анан биз бүткөн азыр окуу жайларды бүтүп атпайбы? Алар бүтүп келген күнү кандай болуп атат? Ошол келип окуп аткан студенттердин кейип абдан начар да. Деңгээли төмөн, өтө төмөн. Кээ бирлери бир сап жазса, ошону 4-5 ката кетирет. Анан ал негизги база жаман болуп атат да. Мисалга Кытай элинде билимге көз карашы мындай болчу да. Азыр деле ушундай. Алар мындай дешет да, ураны мындай. Мугалим дейт. Инженерлерди, мугалимде эмелем доктурларды, мугалимдерди жана башка кесиптерди даярдайт дейт. Алар да аябай барктайт да. Ал эми инженер элди багат деп инженерде өзүнчө көз караш бар да. Баягы балдар эң башты кылган себеби бар да. Мунун себеби мугалимдердин маянасы төмөн болгондуктан алар балдарга караганда дагы жакшыраак кийине албай атат да. Ошонусу дагы таасир берет. Ай мындай эле тиги бул деп анан өз билгенин кылып балдар кээде мугалимге үстөмдүк кылайын деген ой болот да. Ушул жаман жерлери бар. Ушуларды оңдошубуз керек. Балдардын терс тарабын көрсөткөнү эмне кимден деп ойлойсуз? Ата-энеденби же? Биринчиден ата-энеден, экинчиден бизде коомдо жалпы тартиптен болуп атат да. Илгери кандай болчу? Биз окуп аткан кезде мектепте агай деген, эжей дегенге мындай аябай урматтап сыйлачу элек да. Андай катуу сүйлөбү, ал түрк мындай бир шылдың кылуу эмес, катуу сүйлөгөндөн тартынчылайт. Азыр андай болбой калбады. Ошондо бир эң баштык көбөйүп кетти да. Ошону биз өзгөртүшүбүз керек. Бирок ошондо деле ошол учурда дагы балдарга мугалимдер кол көтөрбөш керек. Бул жаман жорук да, жаман көрсөткүч. Ал эми мындай терс жагын көрсөтөт да. Балдар болсо ошол эмет үчүн менче баягы бир убакта айтып аткандай бирдей форма кийгизип балдарын окшош кылып мындай бирин кең кылып бир кең эме кылбай социалдык айырма болуп атпайбы? Кээ бир колунда барлардын балакасы аябай кайкайып жүрсө анан колунда жогу кепшейип жүрсө ушундай болбош керек да. Ошон үчүн бул жагынан да өкмөт мындай жардам бериш керек да. Балдардын кийим кечесине, курал жарактарына, мектеп, китеп, мындай курал жарактарына аябай чоң көмөк көрсөтүш керек, антесе болбойт да. Ой, таяк жеп жүрүп эле ыймандуу болуп чоңойгонбуз. Кийин биз чаап көрсөк окшошпой калып атпайбы? Мына ушундай кездер болуп атат да. Сиздин көз карашыңыз кандай ушундай? Биздин көз карашта ата-энелердин маданиятынын түшүп кеткендиги, мугалимдерге болгон сый урматтын кеткени. Ошон үчүн булар мугалимге жардам бербей, өздөрүнүн балдарын үйдөн дагы же тарбиялабайт, же мектептеги тарбиясын дагы оң жолго салууга аракет кылбайт да. Ошондуктан ушундай конфликттер көп чыгып атат. Балдар да эркелеп көнүп алган. Жанакы батыштан келген закондор чыгып атпайбы? Укугуңду бил деп. А мектептеги балдар укугун билип алганда мугалимдерди баш көтөртпөйт атпайбы? Мында ким билим берет, ким билим алат? Мектеп. Ошо кереги барбы деген ойго келесиң. Вуздар деле ошондой болуп калды, башка окуу жайдын баары. Билим берүү тармагы талкаланып бүттү да. Мен туура көрөм. Себеп дегенде мугалимдер балдарды урушуш керек, айтыш керек. Булдар
Биз мугалимдерди келе жатканда астан көргөндө шапкабызды калып саламатсызбы агай деп учурашат элек. Кандайсыз деп анан кийин сыйыбыз да ушундай болчу. Мугалимдин баркы азыр бир аз төмөндөп кетти. Бир аз эмес, жакшы эле төмөндөп кетти. Себеби мугалимдин алган айлыгы азыраак. Аны ошого байланыштуу ал мугалимди мен эртең эле баа койдуруп коем, звонить этип коем, чалып коем дейт дагы. Анан балдардын арасында дагы ушул айырмачылык билинип калат да. Анан кийин мугалимдерге мамилеси бузулуп атканы ушундан. Мугалимдин баркын көтөрүш керек деп ойлойм.